Өткөн жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү органдары тарабынан 1.382.000 сом көлөмүндөгү зыян келтирилгендиги аныкталган. Ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан 1000ден ашык коррупциялык багыттагы кылмыш иштери козголсо, анын ичинде прокуратура органдары тарабынан 703, УКМК тарабынан 42, экономикалык кылмыштарга күрөшүү органдары тарабынан 49, ички иштер органдары тарабынан 242 кылмыш иши козголгон. Алай өрөн аркылуу өтөт да. Мына акыркы убактарда соц тармактарда экс-премьер-министр Базарбай Мамбетовдун алай жерин ушу Кытай тарапка берип койгон деген макаласы аябай катуу талкууга жүрүп жатат да. Шуну бир текшерип көрсөңүздөр, канчалык чындыгы бар. Мурдагы вице-премьер Базарбай Мамбетов алайдагы жерлер Кытайга сатылып кеткен деп аябай элди бударажд этип койду да. Эгер ошол такталбаса, ошол киши жоопко тартылабы? Текшерип көрөлү, анан ошонун жыйынтыгы менен айтайлы. Себеби общественностьты бударажд этип атпайбы? Ага да өзү закон боюнча жоопкерчилик бар. Азыр жана айткан фактыларды текшерели. Отурумда депутат Мурадыл Мадеминов бажы кызматында жетекчилик кызматта иштегендердин ар биринин үйүн текшерүүгө прокуратуранын эрки жетеби деп суроо салды. Эл өкүлү жакында эле кармалып мамлекетке миллиондогон сом зыян алып келди деген борбордук бажы кызматынын мурдагы жетекчиси мисал катары айтты. Вот ушул тиги кошелектин убагыдан бери эле болуп келе жатат да. Эмне үчүн прокуратура ушу менен силер досконально чекит койбойсуңар ушу таможняга? Мына бир эле центральный таможнянын үйүнү көрүп атасыңар, өлдү дегенде 5 миллион долларга курулган үйдү көрсөтүп атат. Силер мурдагы Райым Матраимов дегендин үйүнү көргүлө, андагы ага чейинки директордун үйүнү көргүлө, ар бир таможнянын үйүнү текшерип көргүлөчү. Өздөрүнө катталган эмес, бирок жашап аткан үйлөр ошолордуку да. Эркибиз жетет. Баарын текшерүү жүргүзгөнгө дагы, кылмыштерди козгогонго дагы. Акыркы учурда көрдүңүз, мына бажы кызматкери үйүнөн канчалык кымбат баадагы сааттар чыкты, хан сарайлары, азыр органдарга болгон ишеним, болжолдуу элдин элестетүүсү ошондой эле. Сиздин кызматкерлериңиз деле бүт ошондой үйлөрдө жашашат, ошондой машиналерди минишет. Бюджеттен бөлүнгөн акчага, билесиз, буга чейин Ген прокуратуранын 1,5 миллион акчага 4 жанагындай джипин оңдотту деп талкуу болду. Ошон үчүн мындай коррупция менен күрөшүүдө биринчи кезекте Ген прокуратура, ГКМБ өзүңөргө болгон ишенимди кайтаруунун үстүнөн эми сиз жаңы келдиңиз, иштешиңер керек деп ойлойм да. Жыында Аскарбек Шадиевдин кайда экендиги да катуу талкуу жаратты. Мен кесиптештеримден сурагандан уялып жүрөм да. Шадиев Аскар Алымбекович кайда? Кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп атат. Жок, кайда ал? Чакырып атасыңарбы, сурап атасыңарбы? Бизде дарыланып кетет, анан дайын жок болуп кетет. Буну ГКМБнын кызматкерлерине берели. Иә. Тергөө жүрүп аткан ГКМБнын Жок, бияктабы, сырттабы, Кыргызстанда айтып койбойсузбу? ГКМБ мен сизге түз суроо берип атам. Каякта экенин айтып бериңизчи деп атам. Каякта, Кыргызстандабы, четтеби? Телефон менен байланыштыңар беле. Акыркы жолу качан келген чакырсаңар? Чегара кызматынын маалыматы боюнча жанагы границада жүрүп аткан жанагы АСПК деп коет, ошолор маалыматына неме караганда Кыргызстан территориясынан чыккан эмес. Акталгандардын сот тарабынан 300дүн тегерегине жыйында да мен комитеттен дастан суроо бердим эле. Бир да тергөөчү же болбосо көзөмөлдөгөн прокурор жоопко тартыла элек. Ушул боюнча кандай чара көрөсүз? Оюңуз да кандай ушул боюнча? Тергөө тарабынан күнөө кеткен болсо, кылмыштерди козгоо маселесин практикалап жатабыз. Колго алабыз буну. Тергөөчү жоопкерчиликке тартылыш керекпи эгер адам акталып кеткен болсо, фактылардын жетишпегендиги жана башка? Анын моралдык, материалдык жактары кандай болот акталгандан кийин? Ал адамдын өзүнүн укугу бар, закон боюнча сотко кайрылып. Мен ойлойм, башкы прокурордун негизги милдеттеринин бири адам укугун коргоо да. Ошол жагында да только карательный орган болбой, адамдын укугун да карасаңыздар. Башкы прокурордун айтымында коррупциялашкан мамлекеттик органдардын сап башында Ички иштер министрлиги турат. Андан аркы органдарды транспорт жана жол министрлиги, мамлекеттик экотех инспекциясы, мамлекеттик курулуш агенттиги, билим берүү жана илим министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, мамлекеттик каттоо кызматы ээлейт. Талкуунун жыйынтыгында токтомго азыркы башкы прокурор кызматка киришкенине 1 ай гана убакыт болгондугуна байланыштуу анын отчету эске алынып 2017-жыл боюнча мурдагы жетекчинин иши канааттандырарлык эмес деп табылганы бекитилип жазылмай болду. Гүлбарча Мырзабекова, Чыңгыз Исқақов, Нур Ньюс, Бишкек.